Чыныгы байлыгыңдын көрсөткүчү чөнтөгүңдөгү акчанын эсеби менен эмес, ошол акчаң төгүнгөндөн кийинки калган байлыгыңдын баасынын эсеби менен бааланат деп айтып жүрүшөт. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Улуттук коопсуздук кызматынын экономикалык жана коррупциялык кылмыштар боюнча күрөшүүнүн бөлүмүнүн баштапкы жетекчиси, Деньги и власть гезитинин кожоюну Максат Мамытканов мырза менен болмокчу. Саламатсызбы, Максат мырза? Саламатсыздар. Жогоруда айтылган ойго сиз кандай карайсыз? Ушул чынбы? Бул ой туура. Эмне себептен? Анткени ар бир иштин жыйынтыгы акыры эмне менен бүтөөрүн ар бир киши ойлонуп иш жасайт. Ошон үчүн аягында сен эмне менен каласың? Ошол калган нерсенин канчалык сага пайдасы бар, канчалык зыяны бар экени ошо сенин кесепетиңдин жыйынтыгы болуп эсептелет. Топтогон байлыгыңдын жыйынтыгы. Ооба. Акча түгөнөт дейсизби? Ооба, акча түгөнөт. Суу түгөнөт, жер түгөнөт, аба түгөнөт. Аягында сен эмне менен жамбагасың дегенде, ошондо киши ойлонуш керек. Аягында эмне менен калат? Эмне менен өзүнүн жанын багат, өзүнүн деген тукумдарына эмнени калтырат деген сөз түшүндүрөт да. Ошон үчүн биз деген мамлекетибизде болгон иштердин эң негизгиси аягы эмне менен бүтөөрүн алдын ала билип туруп иш жасашыбыз керек. Анткени биздин мамлекетте жасалып аткан көп нерселердин аягы эмне менен бүтөөрүн мамлекет деңгээлиндеги биздин атка минерлер да билбейт. Байкуш азыр мына сабатсыз болуп калган эл деле түшүнбөй калган аягы эмне менен бүтүп атканын. Буга кайсы мисалды келтире аласыз? Мисал үчүн, эгерде кыргыз элинин байлыгы бир мисал деп айтсаңыз, ошонун аягы эмне менен бүтөөрүн кандай далилдей аласыз дейм? Мына мисалы, биздин деген Кыргызстанда 25 акыркы жылдын ичинде эң мактанып келаткан, даңазалап келаткан экономикасынын туг чокусун билдирген, ушу ар бир президент ошого тим эле ой-тоодой кылып туруп, өзүнүн деген наамын берип ошого жабышып жүргөн Кумтөр маселесине карап көргүлө. Кумтөрдүн иштегенине 20 жылдан ашык болду. Биринчи алтын 97-жылы чыкты. Бүгүн мынакей 17-жыл. Туура 20 жылдан бери Кумтөрдү казып келатып, болгон алтынын баарын алып чыгышты. Аягында биз алтын түгөндү, эмне менен калып отурабыз? Талкаланган мөңгүлөр, ээрип аткан муздар, экологиялык катастрофанын алдында калдык дагы. Ошол өндүрүлгөн алтындын аркасы эмне менен бүттү? Ууланган, затталган гөл ошол жакта жатат. Ошол гөл эч жака кетпейт. Биздин түбөлүк тукумдарыбыздын башына калга турган каргыш ошол. Бул биздин байлыгыбыз. Вот биздин деген 25 жылдык эгемендүүлүктүн кесепетинин аягы боло турган экологиялык катастрофанын алдында өзүбүздүн балдарыбызга калтырып кете турган каргыш ошол. Кесепети мынакей. Максат мырза, гезит беттеринде деле, телевидениядан болобу, сиз айткандай азыркы бийликпи же ага чейинки бийликтин өкүлдөрү дайыма элге айтып келишет да, бизде Кыргызстандагы эң чоң инвестициялык проект бул Кумтөр деп. Анан ошол Кумтөр проектисинен биз көптөгөн пайдалуу налог түрүндө алып атабыз. Ошол эле Кумтөр жайгашкан Сүкөл области регионго абдан чоң пайдалары тийип атат деп. Булар канчалык деңгээлде чындыгы бар? Биз эмне пайда таптык бул Кумтөрдөн? Абдан көп сөз, бирок мындай конкреттүү бир неме эсептер жок да. Мынакей Кумтөр эки качкан президенттин убагында иштеп келген. Андан бери кандуу 10-жылкы апрелдик революциядан кийин деле иштеп келатат. Эми ушул убакыттын деген баарын салыштырып көрүш керек дагы, анан бир калыстык ойго келиш керек. Эгерде кагаздарды жакшылап карасак, экономикалык ачык түрүндө берилген, мисалы мен атайын силерге деген могу отчетту алып келдим. Бул отчетту деген акыркы окуя боюнча жасалган отчет болчу. Саруудагы чаң тополоң болгондон кийин ошонун кесепетинен келип чыккан бүт жогорку кеңеш менен өкмөт биригип алып туруп
ушул отчетту жазып туруп Кумтөр маселеси боюнча кандай болгонун, эмне болгонун Бул депутаттык комиссия ооба, депутаттардын даярдаган отчет. ооба, ошолорго атайын даярдап берилген. Эмне деп айтып атышат бул отчет? Эми бул отчетто Кумтөр боюнча болгон бүт кылмыштардын баары жазылган. Экономикасы дагы, коррупциясы дагы, экологиясы дагы бүт барды. Кантип жасалган, фамилияларына нөөдө ким кол коюп берген ошолордун бардыгына, анан жыйынтыгы эмне менен бүтөөрүн аягына чыкпай, ушу менен депутаттарга берип коюшкан. Фактылардын баарын жасашкан дагы аягы Кумтөр эмне менен бүтөөрүн ал жооп биякта таппайсыңар. Аны деген ушул китепти окуп чыгып туруп, анализдеп туруп, анан өзүң деген чечимге келгенден кийин түшүнөсүң. Ушул сыйкырдуу китепте эмне жазылганын. Бул аягы деген атасыз, аягы кандай жоопкерчилик ким тартыш керек деген атасызбы же? Жоопкерчиликти аягында мамлекет тартат. Анткени Кумтөр маселеси боюнча бүт мамлекеттик чечимдер кабыл алынган. Акаевдин убагындагы министрлер, Бакиевдин убагындагы министрлер, мынакей убактылуу өкмөттүн убагындагы министрлердин кылганы, анан азыркы парламенттик өлкөнүн убагындагы жүргүп аткан жогорку кеңеш менен ошолор түзгөн өкмөттөрдүн колдору ушулда тураш керек. Эми ушул кагаздарды карап көргүлө. Мисалы айталы. Биякта мынакей жазылып турат. 97-жылдан баштап 11-жылга чейин эми отчеттун убагына кирген маалыматтар боюнча. Мына 97-жылдан баштап 2004-жылга чейин Акаевдин убагындагы өндүрүлгөн алтындын баасы жана көлөмү турат. 15 жыл. Ооба. Ушунун баарын деген эгерде кошулап чыксак, 1,5 миллиард доллар болот. Демек Акаевдин убагында Кумтөрдөн 1,5 миллиард долларга алтын чыккан экен. Долларлык алтын чыккан. Ооба. 2005-тен баштап 2010-жылга чейин Бакиевдин убагындагы 5 жылдын ичинде өндүрүлгөн алтындын көлөмүн жана сатылган алтын суммасын эсептеп чыксак, 1 миллиард 600 миң доллар чыгат. Эгерде акыркы эле апрель революциясынан кийин 10-чу анан 11-эле жылкы эки көлөмдү кошсоңор, 1,5 миллиард доллар болуп чыгып келип атат. 1,5 миллиард долларлык алтын сатылган. Эгерде бияка 12-чи, 13-чү, 14-чү, 15-чи, 16-чы жылкы өндүрүлгөн менен сатылган алтындын көлөмүн кошсок, суммасын, анда дагы 5 миллиард кошулат бияка. Кошулуш керек. Ооба. Анда эки Акаев менен Бакиевди кошкондо араң 3 миллиард болуп атса, азыр мына апрельский революциядан кийин болгон 6 жылдын ичинде өндүрүлгөн алтын 6 миллиард болуп атса, анда кайсы убакыттын ичинде көп алтын өндүрүлүп, сатылып, ошондо кандай пайда көргөнүн, кантип зыян чеккенин ушундан эле билинип калып атпайбы? Бул эмнени билдирет? Бул ошол канадалыктар алтынды көбүрөөк жерге туш келип калгандан ушундай чоң объемду чыгара баштадыбы 2 жылда же биздин канадалыктар апрелдик революциядан кийин бийликке келген өкмөт канадалыктарга унчукпай Максимдин убагындагы келишим боюнча иштегенди уруксат бергендиги үчүн ал убакта алтындын баасы аябай көтөрүлүп 1800 долларга чыгып, ошондо 2 жылдын ичинде эле 1,5 миллиард долларга алтын кетип калган. Азыркы убакыт боюнча эсептегенде 10-жылдан баштап мынакей 17-жылга чейин 6 миллиард долларга алтын кеткен экен. Ошонун баарын эгерде салыштырмалуу көрсөк, анда апрель революциясынан кийин 6 миллиард кетсе, Акаев менен Бакиев экөө биригип туруп араң 3 миллиард болсо, анда кайсы бийликтин убагында көп алтын кетти деп эсеп суроо туулат да. Демек биз деген мынакей акыркы 5-6 жыл революциядан кийин эмне кылып отурдук? Канадалыктарга Максимдин келишими боюнча иштей бергиле деп туруп бир сөз айткан да жок эч ким болбоптур да. Ошон үчүн саруу окуялар келип чыккан да. Кандай болобуз, эмне болобуз деп. Ошондо саруунун окуялары башталып атканда бизде балдар келишкен да бизге дагы. Мына мага деле келип айтышкан, түшүндүрүп бериңизчи байке. Бул деген Кумтөрдү кандай кылсак болот деп. Ошондо баары чогулуп алып туруп, Садыр Жабарову да, Текебаеву да кошулуп алып, биз деген национализация кылыш керек дагы, Кумтөрдү полностью алып алып туруп, өзүбүз кожоюн болуш керек деп айтып жүрүшкөн. Ошондо мен айткам, 2012-жылы алтындын көлөмү алына турган кескин түрдө азайып кеткен.
болгондо эле 80 тонна калган ошол убакта. Эгерде биз национализация кылган болсок, анда биз инвесторго деген кунун төлөп берип туруп, андан тышкары алдыбызда жаткан экологиялык бүт проблемаларды өзүбүздүн мойнубузга илгенге барабар болуп атпайбы? Ошон үчүн мен айткам, бияктан жакшылап ойлоңула да балдар. Силер эмне канадалыктардын деген алтын алып туруп, кайра канадалыктардын кыла турган ишин кайра өзүңөрдүн мойнуңарга илишиңер керек да. Алардын жасаган кылмышын ооба да. Күнөөсүн өзүңөрдүн мойнуңарга илип туруп, аларды деген качырып ийгенге барабар болуп атпайбы? туура. Эми силер деле квартираңарга берип койсоңор, ал деген сийип чичип туруп, бүт деген ашмалдайын чыгып туруп, анан кетип калса, сен квартирасын кайра келтирип аларды кууп чыгып туруп, акчасын албай туруп, мойнуна илбей туруп, ремонт жасатпай туруп, кайра кирип алгандан кийин, качкандан кийин кимден аласың деген эле суроо да. Ошого эле барабар. Ошон үчүн биз айттык, ар бир нерсенин өзүнүн маалы бар. Эгерде 10-жылы биз национализацияга бара турган болсок, анда жанагы 6 миллиард долларлык алтын бизде калмак. Ал эми 12-жылдын аягына 13-жылы, 14-жылы национализация деп чуркап жүргөндө алтындын баары кетип, пайданын баары канадисттер алып кеткенден кийин эмне менен калмакпыз? Только экологиялык катастрофа менен эле калып калмакпыз. Ошон үчүн биз айтканбыз, бияктан келгиле. Жакшылап ойлонуп туруп, канадалыктарга ошондой дооматтарды коелу. Аягына чейин чыккыла дагы алдыгы силер деген бизге калтырып аткан бок, уулуу заттардын баарын деген тазалагыла дагы бизге татынакай кылып туруп, кайра кумтөрдү ордуна коюп бергиле. Аны деген техникалык тилде рекультивация деп коет. Кала кайра калдына келтирүү деп коет. Ошонун баарын деген канадалыктар жасаш керек. Ошону деген биз талап кылалы да, ошолордун мойнуна илели. Андан тышкары биздин экологияга келтирилген зыяндын баарын деген эсептеп чыгып туруп, канадалыктарды ошого жыгалы биздин сот менен. Анткени 5 миллиард мөңгүнү талкалап туруп булар. Силер 5 миллиард мөңгү деген көлөмдү эле элестетип көргүлө. Максат мырза, сөзүңүз аралды. Биздин сот менен, биздин закондор менен канадалыктарды күнөөгө жыкканга мүмкүнбү өзү негизи? Биз деген мамлекет, биз эгемен мамлекетпиз. Биздин Кыргызстанда Кыргызстандын мыйзамдары иштейт. Бизде Канаданын мыйзамдары иштебейт. Иштебеш керек негизи. Ошон үчүн биз деген өзүбүздүн Кыргыздын деген мыйзамдары менен ушулардын мойнуна илип туруп, анан эгерде биздин өкүмдү деген канадалыктар качып кетип бияктан иштете албасак, өндүрө албасак, анда биз деген чет элдик сотко барабыз. Биздин чечим менен, биздин соттун чечими менен барабыз. Анан ошол эл аралык сотко баргандан кийин ошол жактан биздин өкүмдү көрсөтүп туруп айтабыз. Бизди канадалыктар ушинтип алдап кетишти. Ушуну өндүрүп бергенге бизге жардам бергиле деп туруп сотко беребиз. А биздин өкмөт, биздин бүт атка минерлердин баары не кылып жүрүшөт? Биздин деген жергиликтүү кыргыздардын сотун чыгармак тургай, ошол сот деген кагаздарды каратпай жатышпайбы? Каратпай жатышат дейсизби? Ооба да. Канча иштер деген сотко чейин барат дагы, кайра соттор карабай, кайра тээп салып атышат. Тээп салып атышат. Ошон үчүн деген биздин бүт экологдор ошон үчүн айтып атат да, жок дегенде бир биздин соттун өкүмү чыгып туруп, ошо менен чет элдик сотко баралычы десе дагы, жок, биздикилер чыгып алып туруп, кайра тескерисинче кылып атышпайбы? Тескерисинче. Ошол сотторду деген ачык, айкын өкүм чыгарып бергендин ордуна сотторду коркутуп, үркүтүп, кайра каратпай атайын. Ошон үчүн эл дүрбөгөнү ошол болуп атпайбы? Акыйкатсыз болуп атпайбы? Чындык кана деген сайын биздикилер кайра тескери кылып атышпайбы? Тескери кылып атышат. Ошон үчүн бийлик менен элдин ортосунда түшүнбөстүк жанагы Саруу окуясынан келип чыкканды да. Ал балдар камалып кетишпеди? Балдар камалды. А жыйынтыгы эмне болду? Балдар камалгандан кийин Жантөрө Сатыбалдиев ошол убактагы премьер-министр келтирип эмне деди? Биз канадалыктар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз, 50-50 деген келишимди түзүп атабыз. Ал деген 2013-жыл болчу. Быйыл канчанчы жыл болуп атат? 4 жыл өттү анда. 4 жыл өттү. 4 жылдан бери 50-50 келишими жок. Максимдин келишими иштеп атат ошо бойдон. Баарыбызды деген филармонияга чогултуп алып ошол жылы биз деген канадалыктар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, атайын чет өлкөлүк юридикалык компанияга акча төлөшүп, 6 миллион долларды жалдап келишип, ошо менен биз деген жаңы келишимди түзүп атабыз деп. Кана келишим? Жыйынтыгы жок. Жыйынтыгы жок. Акча төлөнгөн. Биздин комиссияга акча төлөнгөн. Акчалардын баары сарпталган, жыйынтыгы жок.
Бул эмне деген келишим түзүп атышат булар? Бул кылымдын келишими болуп атат окшойт. 4 жылдын ичинде Совет убагында фашизмди талкалап салганбыз. Азыр мына 5 жылдан бери бир канадалыктарды эчтеке кыла албай отурабыз. Туура. Максат мырза, сиз убагында улуттук коопсуздук кызматынын алдындагы ошол экономикалык жана коррупциялык кылмыштар боюнча күрөшүүнүн бөлүм жетекчиси болгон экенсиз да? Ооба. Ошол убакта ушул маселелер боюнча ойлондуңуз беле, ушулар көтөрдүңүз беле? Же сиз дагы көпчүлүккө окшоп кызматтан кеткенден кийин чыгып атасызбы дейм да? Жок. Эң башынан баштайлы. Мен өзүм деген Союз убагында 93-жылы Тоо кен институтун бүткөм. Биздин эле Фрунзенский политехнический институтта Тоо кен боюнча факультет. Билимиңиз бар турбайбы? Ооба, мен деген ошол менен билим алып, кызыл диплом алып, жумушка орношоюн деп Кыргыз алтынга келдим. Анда Кыргыз алтынды Сарыгулов Дастан башкарып отурган. Ооба. Ошондо келип жумушка орношоюн десем, мен бетиме түз карап туруп эле айтышты. Бизге деген сага окшогон билимдүү кыргыздар кереги жок. Ошентип эле айтышты. Ошентип эле бетке айтышкан. Ыза болуп туруп Кыргыз алтынын биринчи этажына түшүп барсам, менен кошо окуп жүргөн татар, орус, еврейлер менден 3 эсе билими жок сабатсыздардын баарын жумушка алып алыштыр уже. Алар болсо мени күлүп шылдыңдап ошондо айтышты. Көрдүңбү Максат деп. Ошондо мен биринчи жолу ойлондум, биздин Кыргызстанда кадр саясаты кандай болуп атканын. Анын айласы жок. Жумуш издеш керек да, жан багыш керек да. Анан жүрүп отуруп, ошентип 4 жылдан кийин мен араң улуттук коопсуздук комитетине жумушка кирдим. Анда мен жаш өспүрүм адис катары Тоо кен боюнча специалист болгондон кийин Тоо кенди сен давай көзөмөл кылдып туруп, жаш опер болуп иштеп баштадым. Ошондо Тоо кен боюнча болгон маалыматтардын баарын чогултуп, биздин деген ошолдогу жетекчилерге өзүбүздүн оюбузду, информациялардын баарын жазып, кагаз түрүндө чоңдорго берчүбүз. Ошондо Кумтөр маселеси боюнча 98-жылы жазган өзүмдүн кагаздарым үчүн экинчи ушу Кумтөр темасы боюнча Тоо кен алтын боюнча вообще жазбагын деп туруп мени таласка айдашкан. Кийин мен түшүндүм да, жашсың да, түшүнбөйсүң да. Эмне үчүн таласка айдалганыңдын эч ким айтпаса сага, бир күнү чакырып туруп эле, сен таласка котордук, кет командировали просто. Жок, барып иште деп эле. Жөн эле. Анда баткен жок болчу бизде. Эгерде ошондо баткен бар болчу болсо, анда баткенге эле жөнөтмөк экен да мени. Андан да алысыраак. Ошентип мен 3 жыл таласта иштеп жүрүп, анан ошол жерден көп жолу ойлоносуң да. Анан таласта жүрүп, Жеруйду көрдүм, Андашты көрдүм. Таластагы болдон алтын кендердин баарын карап чыктым. Ошондо Акаевдин убагында Кара Буранын үстүндө Аксы менен Чаткалдын деген тоонун кыркасында алтын кен бар. Ошол алтын кенди деген Рентген группту башкарып жүргөн кореец алып иштете баштаган. Жана качып кеткен. Качып кеткен, жана банкрот болгон Рентген групптун корееци алып туруп ошол жакты деген иштетип, ошол жактан чыккан алтындын баарын деген түз эле алып барып туруп Казакстанга чыгарышып, мынакей ошондон бери ошол деген кен бүтпөй койду. Бүт кагаздары боюнча, бүт экономикалык эсептөөлөр боюнча ар бир Тоо кендин өзүнүн иштете турган мөөнөтү бар. Бул вообще бүтпөгөн кен болду ошол. Мөөнөтү бүтпөгөнбү? Ооба. 20 жыл өттү андан бери. Ал эмнеси? Кумтөрдө эле түгөндү. Анан суроо болот да, бул эмне деген алтын? Бул эмне деген кен бүтпөгөн? Ооба. Мынакей Чаткалдын ичиндеги алтын түгөнбөгөнү бүт ошол болуп атат. Азыр мынакей казактар деле чыгарып атат бозумчактан. Түп-түз эле кетирип атат алтындын баарын. Анын көлөмүн эсептеген ким бар? Ошол алтындар кайра биздин Кыргызстанга кайтып келип атабы? Ошол суроолорду бирөө көтөрүп атабы? Бирөө ошону көзөмөл кылып атабы? Көп суроолор бар. Ошондой алтын чыккан биздин канча кендер бар Кыргызстан боюнча? Майда барат. Биздин байкуш алтынбектер мына карагыла. Нарында, Чаткалда байкуштар чыгып алып туруп, алтын жууп, эптеп-септеп, күнүмкү оокатына тапкан акчасын эптеп багыш үчүн үй бүлөсүн жүрүшөт алтын жууп. Ошол алтындар каяка кетип атат? Старательдер чыгарган. Алар мамлекетке түшпөйт, эч жакка түшпөйт.
Алар жөн эле кетип атат Контрабанда да, контрабанда эмес, ал деген теневой деп коет. Теневой. Ооба да. Кылмыш жолу менен өндүрүлгөн, кылмыш жолу менен сатылган алтындар канча? Мамлекет боюнча аны эсептештиби? Мындай Эч ким контроль көргөн жок. эмес. Контроль жок да ал вообще. Аны криминалдык жол менен өндүрүлгөн, сатылган алтын канча экенин эч ким билбейт биздин Кыргызстан боюнча. Ошонун баарын эсептегенде биздин деген жылыга ошентип криминалдык жол менен чыгып аткан алтындын көлөмү Кумтөрдөн да ашып кетет. Эгерде биз Кумтөрдө жылыга миллиард долларга алтынды чыгарып атсак, криминалдык жол менен жанагы жуулуп тазаланып ошентип уурдалып сатылган алтын Кумтөрдүкүнөн да ашса, анда биз деген 1 миллиард долларды жөн эле криминалдык жол менен жоготуп атпайбызбы? Эгерде ошентип эсептеп келгенде биздин Кыргызстандын байлыгы, эгерде баарын мыйзамдаштырып туруп, нормалдуу түргө эсептеп учету менен алганда, биздин бюджет анда, биздин деген дүң продукциябыздын көлөмү дагы 3 эсе көбөйүш керек экен анда. Ошентип биздин мамлекетте бүт баары башаламан болуп аткандыгы кесепети биздин деген бийликте отургандардын ошого ой жүгүртпөй, ошого деген нормалдуу түрдө бир таза мамлекетти деген курбай, булар ошо ойдон баары калтырып, Союз убагынан бери калган Акаев, Бакиевдин убагында коррупциялашкан системаны калтырып коюп эле, ошондон эптеп-септеп өзүнүн деген марасын алып туруп ошо менен жан баккан болуп атпайбы? Эчтеке өзгөрбөй атпайбы? Атамбаев мен реформа жасап атам деп атпайбы? Ал эмне болгон реформалар анда? Эми Атамбаевдин реформаларын баарыңар көрүп атпайсыңарбы? Статистикасы чыгып алып туруп мактанат. Биз дейт жылыга 100 000 жаңы жумуш орундарын куруп атабыз деп мактанат. Эгерде 100 000 жылыга отчетко, мынакей, алып келип жогорку кеңешке отчетун берип атпайбы өкмөт? Мынакей. Эгерде жылыга 100 000ден булар жумуш ордун жасап аткан болсо, жаңы ачып аткан болсо, анда 5 жылдын ичинде 500 000 жумушчу орун ачылыш керек эле да. Ошол завод, фабрикалар кайда анда? Жок да анын баары. Биздики баары сыртка чыгып атпайбы элдер жумуш жоктугунан? Мына мектепти бүтүп, институтту бүтүп, байкуш өзүнүн колуна паспорт алган биздин жаш балдардын баары жумуш таппай каяка кетип атышат? Баары Россияга кетип атышпайбы? Казакстанга кетип атат. Ооба да. Барып көчөшүп барып атышат. Мынакей. Ошентип биздин Кыргызстанда экономиканы деген түзүп, ошол экономикага иштей турган балдардын баары иштебей, наоборот жумушсуздуктан кетип атышпайбы? Туура. Анан деген айтып коюшат. Биз деген бюджетти деген 3 эсе көтөрдүк деп атышат. Ооба, 3 эсе көтөрүштү булар бюджетти. Бирок ошол бюджет каяка кетип атат? Аны эч ким карап да койгон жок да. Бюджет кайсыл эсеп эмне менен көтөрүлүп атат? Эмне проекттин аркасында? Эми булар айтып атат, бүт ушуга чейинки бүт коррупциялык схемалардын баарын деген биз бюджетке толтуруп атабыз дейт. Таможняны айтат, налогду айтат, тиги булардын баарын айтып атат. Ооба. Ошол жакта жүрүп аткан теневой акчалардын баарын деген бюджетке киргизишти. Бирок ошол акчаларды кайра кантип булар колдонуп атышат? Эмнеге жумшап атышат? Ошолордун деген натыйжасы кандай болуп атат деп карап көрсөк, эгерде 3 эсе биздин бюджет көтөрүлгөн болсо, анда бюджетке иштеп аткан биздин деген чиновниктердин зарплаталары 3 эсе көтөрүлүш керек эле. Мугалимдердин зарплатасы 3 эсе көтөрүлүш керек эле. Ооруканаларда иштеген медиктердин да зарплатасы 3 эсе көбөйүш керек эле. Укук коргоо органдарында иштеп аткан кызматкерлердин зарплатасы 3 эсе көбөйүш керек эле. Көтөрүлдү деп атпайбы? Көтөрүлгөнү менен эптеп-септеп Өздөрүнүкү көтөрүлүп атат. А элдикичи? Эгерде ошол акчалардын баары ошентип көтөрүлгөн болсо, анда элге экономикага кирген сомдун базасы да көбөйүш керек эле да 3 эсе. Туура. Сомдун базасы өзгөрүлгөн жок да бизде. Туура. Ошол биз деген Акаевдин убагында чыгарылып аткан дүң продукция менен азыркы дүң продукцияны салыштыргыла. Булар айтып атат, биздин экономика 2 миллиард ошол убакта болчу, азыркы деле сомдун көлөмүн долларга айландыргыла, ошол эле 2 миллиард доллар. Демек эчтеке өскөн жок болуп атпайбы? Өзгөргөн жок. Эгерде биздин деген экспорттук товарларыбыз өтпөй, экспорт кыскартып атса, 50%, 50%га биздин ошол экспортко кете турган товарлардан түшө турган доллардын көлөмү 2 эсе азайып атса, анда бизде кайдагы өсүш болуп атат? Бул туура. Ошентип мынакей биздин кен байлыктардын да баары ошентип талабында калып атпайбы? Бирок бир таң калыштуу нонсенс да бул. Мен кандай адам болуш керек аны мен түшүнбөйм. Дагы бир жакшы бир маалыматтар бар. Ошо Таластагы жери кенин 100 миллион долларга сатып жиберишпеди.
ооба биз барыбыз көрбөдүк. Сиздин могу Адис катары канча миллиондук биздин байлыгыбыз бар так эсеп менен? Бүт геологиянын отчеттору боюнча мына могу китепте деле жазып турат. Жырыйдын деген 80 тонна алтыны бар деп. Биздин деген өкмөт жырыйды аукционго чыгарып сатып атканда 100 тоннасы бар деп сатып ачкан. Эми мейли 100 тонна деп коелу. 100 тонна алтынды эгерде биз деген арифметикалык формулалар менен эсептеп чыкканда алтын деген көлөмүн, анын деген баасын эгерде бири-бирине көбөйтсөк, ошол жырыйдын азыркы баасы, азыркы наркы 3 миллиард 4 миллиард доллар турган баасы. Ооба, азыркы казыла элек. Казыла электеги турган баасы 3 миллиард 4 миллиардка чейин эсептелет. Долларга чейин. Ооба. Анткени алтындын баасы же төмөнчөт, же өйдөлөйт. Ар кандай болот. Ошол деген бүгүнкү күндүн алтындын баасы боюнча азыр 3 миллиард доллардын тегерегинде байлык турат. Эми ошол 3 миллиард долларлык алтын камсыздалган кенди биздикилер аукциондон 100 миллионго сатып ийип атышат. Ошол 100 миллион 3 миллиарддын канча процентин эсептейт? Бул 0,01. Көрдүңүз. Бул эми 1%ке жетсе, ошо Кудай деп койду. Эми 1%ке сатылган алтын кен бул мамлекет үчүн мен түшүнбөйм бул. Бизде болгон эле ушул башкаруу бийлиги, башкаруу системасы туура эмес. Бизде башкаруу системасына билимдүү деңгээли бар кишилер келиш керек. Азыркы заманбап технологияларды түшүнүп, эртеңки күnkү келе турган күндү көзү менен жетип, ою менен ошого деген акылы менен жетип, ошентип элди кайсы жакка алып барып, элди кантип жамбакканга жаңыча үйрөткөндү, ошону билген кишилер керек. Ошентип биз жаңа экономиканы түзө алабыз. А эгерде бизде ошто отуруп алып министрликте ошол кара кечеге алып барып жумгалга тест салам деген министрлерди жолотпош керек. Андайларды деген ошондой проекттерлерди бизге деген алып келип, ошолор миллиард долларга карызга батырып атырган министрлерди ошол эле күнү кууп чыгыш керек. Ошолорго деген жогорку кеңеште отуруп алып, ошондой проектлерге жол берген депутаттар да болбош керек. Анткени алар деген чыккынчылык кылып атышпайбы биздин Кыргыз элине. Алар бул жерде жашабайт. Жүзүндө мынакей бүгүнкү күнү эң баалуу товар суу. Биз деген мөңгүнүн башында отуруп алып, тоонун башында ошол сууну сата албай, ошону иштете албай отурган мамлекет болуп атабыз. Таза сууну. Мынакей бизден ылдый турган бүт коңшу мамлекеттердин баары жакын арада биздин деген мөңгүлөргө деген заар болуп калышат. Азыр да ошондой болуп атат. Таза суу жетишпей, дүйнө жүзүндө кризистердин чыгып атканы ошол болуп атат. Согуштардын бүт баары дүйнө жүзүндө суу үчүн болуп атат. Индия, Пакистан, Бангладеш, Китайда карагыла. Ошол эле Турция. Ошол эле Турция. Бүт араб өлкөлөрүндө болгон согуштардын, Израиль менен еврейлер менен арабтардын согушу да бүт ошол суудан келип чыгып аткан. Бүт баары. Биз болсо мөңгүлөрдүн башында отуруп азыр сууну деген башкара албасак, анда бизди деген эртең бияктан көчүрүшөт. Айтат силер деген анда силер буга деген татып элибесиңер. Байлыгы деп. Ооба. Алып коюш. Ондун чечими менен бүт мөңгүлөр деген корого алынган. Бул адамзаттын байлыгы деп. Ооба да, анткени сууга баары муктаж. Айласы жок. Бул деген керектүү нерсе. Тамак жебей бир ай 30 күн жашасаң болот, бирок суу ичпей бир 5 күн жашай албайсың деген бул. Биз ошону сезбей атпайбызбы? Ошон үчүн биз деген жаңы мамлекет курушубуз керек. Эгерде биз деген мөңгүлөр менен сууларга кылып аткан биздин деген ниетибизди, биздин иш аракеттерибизди башкача кылбасак, биз деген сууну үнөмдүү пайдаланып туруп, ошол үнөмдүү технологиялар аркылуу максималдуу продукцияны ала албасак, анда биз деген бул жерге жашаганга жакын арада бизди жөн эле көчүрүп салышат. Акылыбыз жок. Ошентип биз деген жаңы акылма заманга бараткан кезибиз. Мына көрүп атпайсыңарбы? Бизде сатылган 4000 лицензия, кен байлыктарга сатылган 4000 лицензия жердин алдында жатат да. Ошол кен байлыктарга жетиш үчүн, ошол кен байлыктардын үстүндө кыртышында жашаган кыргыз элди бир жайга көчүрүш керек. Малга келип калды. Мына азыр любой кен байлыкка бардыңар,
алтын эле казган жерге. Элдин жайыты да. Элдин жайытын талкаламайын сен алтынды ала албайт экенсиң да. Анан бирок ошол жайытка деген келген элди бир жакка көчүрүш керек да. Аны кантип көчүрөсүң? Согуш чыгармайын көчүрө албайсың да. Обязательно ошол жерге бирдеме кылышың керек, элди чабыштырышың керек, элдин жүрөгүн түшүрүп туруп бияктан качырышың керек. Ошентип анан бизге Сирия менен Афганистан өзү эле келип калат. Өзүнөн өзү эле. Ошентип мына 4000 лицензияны алган 4000 эле киши, 4000 эле фирма. Ошонун аркасында 4000 эле кыргыз барбы жокпу, арулук барбы? Мына 4000 эле. Ошолордун кызыкчылыгы үчүн бизди Кыргызстан бүт көчүрүп кетишибиз керекпи? Ошондой акыбал болуп калды да мына. Чапкалды карагыла, алайды карагыла, нарындын ичиндеги болгон бүт алтын гендерлерди, башка гендердин баарын казыш үчүн элди көчүрүш керек да. Анткени жайыт жок, биз кыргыз малды каяктан багат аны? Накара кечене салыш үчүн деле ошол жакта жашап аткан элди көчүрүш керек да. Же ошол малдын компенсациясын төлөп туруп, ал акчаны алгандан кийин эл каяка барат? Көчөт да. Ошон үчүн Россияга кетсин деп эптелек биздин мамлекеттин технологиясы да ошол болуп атат окшойт. Атайын бияктан элди көчүрүп, биздин Кыргызстандын кен байлыктарын батыраак сатып туруп анан бияктан качыш керек да. Ошондой болот атпайбы? Башка муну башкача түшүндүрүү, муну башкача түшүнүш болбойт да. Ооба. Максаты эмнеде? Эгерде биздин деген айыл чарбабыз пайдасыз болсо, биздин деген экономикабыз пайдасыз болсо, энергетикабыз пайдасыз болсо, анда биз эмне мамлекет болуп атабыз анда вообще? Биз Кыргызстан экспортко эмнени чыгарып атабыз? Эмне менен сатып кылып атабыз? Бизде импорт бүт эле 70% импорт болуп атат. Ошону алганга биздин акча каяктан келип атат? Ошондой маселелерди Кытай болбосо биз жылана кып калмакпыз деген ой келет кээде. Кытай бир четинен. Бир эле чети. Эгерде биздин Россияда иштеп жүргөн 1 миллион элибиз болбосо, ошол 1 миллион эл бияка 2 миллиард доллар күн сайын $100 которуп, эптеп-септеп бияктагы жашап аткан туугандарын баккан үчүн эле биздин мамлекет туруп атат. Ошону эми азыр биздин бийликтегилер элдин бетине көрсөтүп, мына ар бир үйдө карасаң 2 машина көтөргөнү 15 000 сомдук сотка, тойду 100 000, 150 000ге өткөзүп атат деп бетине тутуп атпайбы? Ошол карызга мойнунан илинип, ошол жерде көчө шыпырып, туалет тазалап, тарелка жууп жөнөткөн акчаны булар өздөрүнүн кылган эрдиги катары көрүп атат. Бирок ошол жакта жашап аткан биздин 1 миллион байкуш мигранттарыбыз өмүрү бүткөнчө ошо менен алек болбойт да. Алар деле бир күнү балдары төрөлөт, бир күнү балдары чоңойот. Алар да ойлонот, эртең мен деген өзүмдүн Россияда туулган баламды окутуп, чокутуп чоңойтомбу же Кыргызстанда калган туугандарымды багамбы деп. Анан ошол деген акчалар Россияда калат ошентип. Бир күнү айласы жок. Анткени ошол турмуш ошого келет. Улут калат. Ошентип анан биякта деген Кыргызстанда эч ким калбай калышы да мүмкүн болуп атат. Ошону алдыда тура турган процесстер мунун баары. Ошонун баары билип көрүп туруп, биз Кыргызстанда жаңы мамлекеттик технологияларды, жаңы мамлекеттик политиканы көтөрбөсөк, биздин Кыргызстандын келечеги болбой калган мезгил болуп атат. Азыр эми быйыл билесиз 2017 жыл президенттик шайлоо күтүп турат элибизде. Анан ошол президенттик шайлоого мен президент болот элем деп бети башын жууп чыккан азаматтарыбыз ошол эле убагында Кыргызстандын байлыгын сатканга колу тийгендер, түз болбосо да кыйыр жүзүндө, кол коюлбаса да добушу менен ошол кишилердин канчалык деңгээлде Кыргызстанды өнүктүрөм дегенине ишенесиз? Мен бирөөсүнө да ишенбейм. Анткени 25 жылдан бери ушул мамлекетти деген бир жакка жакшылыкка алып келбегендер мындан ары эчтекеге алып бара албайт. Булардын дарымети да жок. Булардын алган билими, жашаган бүт топтогон байлыгы уурунчулук менен эле топтолгон байлык. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө айтылган сөздөрдүн эң негизги мен ушуга чейин аябай көңүл куюп айтып жүргөнүм француз бир жазуучу жазып кетиптир. Оноре де Бальзак. Ар бир чоң акчанын аркасында чоң кылмыш бар деп айтып кеткен экен.
өзүнүн Гобсек романын жазып атып, ошонун эпиграфасына ошону жазыптыр. Ар бир чоң байлыктын аркасында чоң кылмыш бар деп. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө кайсы гана чоң байлыкты албагын, анын эң башында чоң кылмыш турат. Ошентип дүйнө жүзүндө байлыктардын баары топтолгон, олигархтардын акчаларынын баары чоң кылмыштар менен топтолгон. Өлтүрүү, толоктоноо, бүт мамлекеттер, целый империялар ошолор менен түзүлгөн да. Башка бүт элдерди багындырып, ошолордун байлыгын иштетип, рабский бүт мамлекеттер түзүп, ошентип жүрүп отуруп, мынакей биз деген 100 жыл мурун болгон Лениндин революциясынан кийин адам болуп туруп кыргыз болгон кепибиз мынакей бүгүн ошол. Кайра жоголтуп 100 жылдан кийин биз ошол кепибизге кайра баратканыбыз. Мынакей 25 жыл эгемендүүлүктү алганыбыздан кийин, союз кургандан кийин, СССР талкалангандан кийин азыр деген элге ачык айтпай, бизде деген капитализмдин доору. Бизде капитал деген эмне? Акча. Акчаны, байлыкты топтогон эле политикасы азыр. Аны кантип топтойсуң? Же урдашың керек, же тоношуң керек. Же урдалган, тонолгонду сатып бияктан качышың керек. Ошентип 25 жылдын ичинде биздин Кыргызстанда топтолгон байлык калган жок. Мына качкан президенттердин мисалын карагыла. Биздин Кыргызстанда табылган акчанын баарын деген чет мамлекетке чыгарып кетип, ошол жака катып атышат баары. Биздин деген кен байлыктардын баарын сатып, мына сен өзүң деле айтпадың, бир кореецти көрдүм, лицензияны көтөрүп алып, бир алтын кенди сатып жүрөт. ошол нарындын өзү ата бабасы баспаган жерди ээси болуп акчага сатып жүрөт. Ошентип биздин Кыргызстандын чиновниктери ошентип биздин ата бабаларыбыздын гендери баарын сатып бүтүп, акчаларын алып туруп, шапкаларын баарын качып кеткен. Ошентип биздин Кыргызстанга бир инвестиция келген жок. Эгерде ошолордун баарын сатып туруп, ошол акчаларга деген завод, фабрикаларды салып, жаңы жол, мектеп, бүт өмөлөрдү салсаң да бир жыл эле жок да эчтеке. Ошентип мынакей 20 жыл иштеген Дордойду көрүп атпайсыңарбы? 20 жыл контейнерлерде соода сатык кылып жүргөн бизнесмендер мынакей ошол бойдон эле отурушат да. Темир суу контейнерлердин ичинде. 20 жыл ошолду деген бизнес кылып, ошону экономика деп жүргөн кишилерге мен вообще түшүнбөйм. Бир контейнерди мына 20, дагы 20 жыл ошол Дордой контейнерде отура беришеби? Ошону да великий экономика деп мактанып жүргөн биздин мен чиновниктерге, мына президент боло турган кишилерге мен күлкүм келет дейт. Ошол эле Сариев, ошол эле Бабанов мынакей карагыла. Ошол Дордойду келбей базар, базар. Базарга отуруп алып биз швейный өндүрүштү өркүндөтүп атабыз, ошол жака швейный цех ачып биз деген ЭСК деген товар чыгарып атабыз, биз деген кыргызский брендти өркүндөтүп атабыз деген күлкү нерсе да. Собсонун союз убагында салынган бүт швейный фабрикалардын имараттары кайда? ВЛКСМ, 1 май, андан башка. Ошто, Жалал Абадта салынган швейный фабрикалар, ал эмес кездеме чыгарган фабрикалар кайда? Жибекке чейин чыгарчу. Жибекке чыгарган. Мына кана. Эчтекеси жок. Баарын тамтыракайын ташып, бүт металлолом талкалап туруп Кытайга сатып бүткөндөн кийин мактанган ошол. Ошол азаматтарыбыз кичине акча кылып келип алганын элден тынчыкмалар болуп атпайбы? Ошондой экономиканы талап тоноп бүт тамтыракайын чыгарган биздин бизнесмендер мамлекетти көтөрө алат дейсиңер. Мультимиллионермин деп ошон үчүн айтат. Мейли жүрө берсин. 25 жылдан бери Кыргызстанда бир эт комбинаты салынбаган мамлекетпиз. Анан дагы Сиз эт комбинат дейсиз, бир дворец спорт дейм, жана маданият үйү. Кино көрсөткөн, бир комуз ойноп, олтура турган сцена салбаптырбыз. Советтер Союзунан калган зданияларды талкалап бүтүшкөн. Ошолорду ремонт кылганга күчүбүз жетпedi. Аны ремонттойн десең, 100 жыл мурун салынган, 50 жыл мурун салынган мекемелер айласы жок чарчайт да. Кирпич урайт, штукатуркасы түшөт, цементи урайт. Ошентип аны айласы жок, эски имараттардын баары ошентип жоголот да. Ошол имараттардын ордуна жаңы технологиялар менен салынган имараттарды салгандын ордуна
Булар эмнени алып келип атышат? Кайсы технологияларды алып келип атышат? Көрүп атасыңар. Эчтеке жок болуп атпайбы? Бул бир жан дүйнөнүн кыйкырыгы сыяктуу сөздөр. Эгерде сиз айтып аткан сөзүңүздүн башында мисал алган Кумтөрдү орус сыяктуу карасак, бул кыргыз элинин денесине чыккан ошо Кумтөрдөн калган экологиялык катастрофаны биз денеге чыккан жаман жара сыяктуу бир күнү ошол рак оорусуна айланып адамды Анткени ошол жакта калган уулуу заттар эч жака кетпейт. Аларды деген биз кайра иштетип, ошолордун зыянын азайтыш үчүн ошол жака завод салыш керек. Ал заводду салганга акча гана. Ошол жакта иштеп, ошону деген кайра калыбына келтире турган адистер кана. Эчтеке жок. Ошойдон калат. Булар ойлоп атат. Союз убагында мынакей. Союз убагында биздин Кыргызстанда канча уран чыгарган заводдор бар эле. Союз убагында атомный бомба жасайбыз деп СССР ошонун баарын казып мынакей. Мали сууну карагыла, Кажысайды карагыла, Миңкушту карагыла, Ак Түздү карагыла. Ошол калдыктардын баарын деген көмүп салып туруп, Союз ошо менен тарап жок калды. Ал калдыктар калды. Ал радиоактивный. үстү ачылып атпайбы? Ошо да. Анын баары чирийт, түшөт. Бетонный үстүндөгү саркофагтары баары деген арматурасы деген бүт чирип бүтүп туруп ылдый түшөт, ачылат. Андан реактивный фон чыгат. Ошонун баары деген ошол жактагы жашаган элге таасир кылат. Ошентип анан онкологиянын баары ошентип көбөйүп атпайбы? Ошолордун баарын деген рекультивация кылып, ошонун баарын кайра иштетип, алардын зыяндуулугун азайткандын ордуна биздикилер отурат. Эмнелерин билбей. Битригөндүн Ал эми ошол Кумтөрдүн деген жарасы ошодон эч жака кетпейт. Анан канадистерди биз деген тазалап туруп кеткиле деген ордуна биздикилер ал менен дагы келишим түзөбүз деп отурушпайбы? Келишим да жок болот мына 7 жыл өттү. Жантүрө Сатыбалдиев премьерликтен кеткенден бери мына 4 жыл болду. Элүү деп туруп кетти. Андан кийин Атамекендин Оторбаевы келди дагы 1,5 жыл ошо менен отурду. Келишим түзүп атабыз деп. Сариев келди, Сариев 1 жыл отурду. Анысы да кетти, келишимди түзүп атабыз деп. Мына Сооронбай Жээнбековдун келгенине да 1 жыл болду уже. Ал деле мына отурат. Жыйынтыгы жок. Эмне менен бүтөт эч ким билбейт. негизгиси как бы иш жүрүп атат, бирок факт, что күндөн күнгө саат сайын, минут сайын экологибиз талкаланып, алтыныбыз ташылып, катастрофага жакындап аткандай. Биздин алтындын проблемасы андан да тышкары болот. Экология бул бир эле маселе жагы. Биздин алтынды чет мамлекетке чыгарып. Алтындын налогу жок бизде. Биздин деген налоговый кодекс боюнча алтынды сен тышка чыгарсаң, сен налог төлөбөйсүң. Таптакыр. Таза алтын чыкпайт да, жана концентрат. Bizde degen taza altın çıgabı, konsentrat boydan çıgabı, налог жок, салык жок. Демек пайда биздин бюджетке чыгып аткан алтындан 0, 1 тиын да түшпөйт. Ал эми Кумтөрдөн чыгып аткан алтынды кыргыз алтынын эптеп-септеп Кара Балтадагы афинажный цехтен алтын кылат. Калган алтындардын баарын болсо ошо бойдон бычыратып туруп топурак кылат дагы, ошо бойдон алып кетет. Ошол топурактын ичиндеги алтындын көлөмү, концентрациясы канча экенин эч ким билбейт. Ошол концентрацияга жазылган кагаздардын канчалык анык экенин эч ким билбейт. Мүмкүн жасалма фальшивый кагаздар экенин эч ким билбейт. Тактаган эч ким жок. Бар болгон мекемелерде дагы эч ким көзөмөлдөбөйт, эч ким сурабайт. Ошентип топурак бойдон келген алтын кайра темир слиток катары келип Кыргызстанга кириш керек. Алда жок. Закон боюнча ошондой. Бирок ал алтын бияка келбейт. Эми ошол жака ташып кеткен кытайлар бияка кайра ташып келип туруп анан бияктан сатып анан кайра алып кетет экен деген бул жиндилик да. Алтын кирди деген сөз. Чыкты деген алтын бүттү, эч качан кайтып келбейт. Ошентип 25 жылдан бери бизде жуулуп тазалып ошо кетип аткан контрабанда, криминалдык жол менен кетип аткан алтын эч ким билбейт көлөмүн дагы. Ошонун баарын эсеп чотун да эч ким билбейт.
Ошон үчүн биздин бүт стат данныйлардын баарын салыштырып келгенде анда биздин мамлекет такыр эле аман эле болсун дегендей сөз. Биздин бийликте отурган чиновниктер ошолордун баарын көзөмөл ала турган ишин жасабай, тескерисинче отурушпайбы. Эми Максат мырза, бизди ушундай катастрофа күтүп турат экен деп колду ылдый түшүрүп, башты ылдый түшүрүп олтурганыбыз менимче туура эмес болуш керек. Себеби биз кийинки муунга жоопкерчилик алып жашап атабыз да азыр. Биз кийинки муунга эмне калтырабыз деп. Качкандар катышы мүмкүн, кеткендер кетиши мүмкүн, кеткендер кетип атат. Бирок сиз айткандай сөзүңүздүн башында кимдир бирөөлөр өздөрүнө жоопкерчилик алып, кимдир бирөөлөр чындыгында эл үчүн кызмат кыла турган, ойлоно турган убакыт келди болуш керек. Баарыбызга тойдук. Чындыгында тойдук. Тойдук. Көрбөдүк. Булардын жасап аткан иштерин 25 жылдын ичинде көрдүк да. Кана жыйынтыгы? Жыйынтыгын көрө атпайбызбы? Эчтеке жок. Эчтеке жок. Демек тойгондон кийин биз деген эртеңки мынакей балдарыбыз эле мына 20га чыгып калды. Эң улусу дегенде. Эң күчүүсү мектепте окуп жүргөн кезде. Биз деген балдарыбыздын, неберелерибиздин деген өмүрүн ойлоп, акыл эсибизди жийип азыр нормальный мамлекеттик ишине ойлогон, келечектик ишине көрө турган күчтөр топтолуп, бул мамлекетти тартипке келтирмесек уже болбой калды. Мындан ары, эгерде ушул бойдон кете берсе, технология оңой, айтып коеюн. Жанагы биздин сатылган 4000 лицензияны иштетиш үчүн мен айтып атпаймынбы, элди көчүрүш керек. Элди эмне көчүрөт? Же чоң экологиялык катастрофа болуш керек. Метеорит түшөбү, жер титирөөсү болобу, көчкүсү же сел жүрөбү, ошондо гана эл көчөт. Бирок аны күтүп отурбайт да. Жанагы шулундар. Баарын деген алып алып, ушул жакты эптеп сатып ошону качкандар. Демек элди көчүрүш үчүн башка ыкма келет. Аны көрүп атабыз, Сирияда болуп аткан окуялар, Афганистанда болуп аткан окуялар. Атайын бизге игил дегендин баары келет бияка. Анан ошолор айтат, силер деген кафырсыңар. Силер көчүшүңөр керек, баарыңарды кырабыз. Силер деген бул жерде деген жашаганга деген эч кандай Кудайдын деген эмеси жок силерге уруксаты. Биз деген халифат курабыз биякта, ошон үчүн баарыңарды кырабыз деп турганда ошентип элди үргүтүп туруп анан бияктан көчүрүшөт. Келет алар эртең. Айтат, келишет, чакырышат. Өздөрү эле алып келип туруп бияка киргизишет да, анан айласы жок согуш болгон жерден эл качат да. Эл качкандан кийин булар өздөрү тазалап берип коюшат. Мына көрдүңөр Сирияда 5 жылдан бери кырылып атып, нефть газын ким сатып отурду? Ошол акчалар каяка кетип атты? Кимдин кызыкчылыгына эле жасалды? Биздин эле Кыргызстан ошол кейпине келет. Анткени элди көчүргөнгө биздин деген укук коргоо органдарынын күчү жетпейт. Анда эл башкача болот. Биз ошол технологиялардын баарын алып келишет бияка. 5-6 сакалчан келсе көрбөдүк бул күчүбүздү. Президентибизге чейин калтырап титиреп, сураган акчасын берип, анан ошондо генералдар чыгып атат жайнагы. Кыргызстанды сактап калган генерал. Эми убактыңызды бөлүп, жүрөгүңүздө, оюңузда жүргөн сөздөр менен бөлүшүп, элибиз менен анан ушундай кайдыгер эмес ойлоруңузду айтып отурган сизге рахмат. Менимче алдыда дагы жанагы ар бир отрасль боюнча, ар бир бөлүктөр боюнча дагы кенен сүйлөшөбүз деген жакшы ойлор менен. Эми кумтөр маселеси бул бир эле маселе. Бул экономикалык бизде деген проблемаларды көрүп атасың. Ошон үчүн мен дагы суранып кетер элем. Эл үчүн ушундай кеңири маалымат таратыш үчүн ушундай көрсөтмөлөрдү тезден тез көп көрсөтүшүбүз керек. Анткени эл алдын ала келата турган замандын сөлөкөтүн көрүш керек. Бизде эмне күтүп турат, биз кайсы жакка баратабыз, анан ошого биз кандайынан барышыбыз керек.
Анан ошолорду алдыдагы бизди деген максатыбызды ишке ашырыш үчүн жаңы кишилер, жаңы күчтөр келиш керек. Ар бирибиз колубузда эмне бар, эмне мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошону ортого салып, жобубузду толуктап, башыбызды айтып турганга убакыт келди окшойт да. Сизге чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат. Дагы жолугуп, дагы бир кызыктуу маектерди маектешебиз деген ой тилектер менен. Мен да ошол ниетмен мындай буюрса. Дагы мындай элибизге жакшы маалыматтар жеткиребиз деген ой тилектер менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жакшы турабыз. Рахмат.